15 жыл мурун Ош шаарынан 4 соток жер сатып алган болчубуз. Атыңыз? Атым Жусуалиев Зарылбек. Лайтала айылынын тургунумун. Ошол жерден 4 соток жер сатып алып биз жакшына эле жашап жүргөнбүз. Андан 23-жылы прокуратура тарабынан силердин чекке мындай 2 токтом чыгып калыптыр. Мисалы, бир адамга 2 токтом чыгып калыптыр да будачы. Ошого 2 чектин бири жок болуш керек деген неме менен прокуратура иш козгогон бизгечи. Бирок чындыгында биздин токтом дагы биринчи чыккан, кызыл китепти дагы биз биринчи алганбыз, үйдү дагы салганбыз. Айыл өкмөттөн, Неме, Ошто Дыйкан кыштак деген айылданчы. Ошо Дыйкан кыштак. Сатып алуучубуз. Биз сатып алганбыз, ак ниеттүү сатып алчубуз. Бирок биздин токтомубуз дагы мурун чыгыптыр. Силерден кийинки токтом ошо дагы ошол айыл өкмөт чыгарып берип атабы силерге? 2 чектин бириси жок болсун дедиле. Ошол мурун биздин адвокатыбыз неме деди да, ал силер токтом силердики мурун чыгыптыр, кызыл китеп мурун экен, мурун алыпсыңар, үй дагы салынган, наркыны мамлекет жок кылат, силердики ордуна түшүп калат дегенден биз ошол нерсени күтүп жүрсөк, беркил мурун закон мындай өтө катык эмес эле, сот органдары менен сүйлөшүп алып бүтүрүп алыптыр. Азыр ушул учурда ошо 1000 үйдүн арасынан ошо бир биздин чек жок болуп атат. Уже райондук соттон, кайта шаардык соттон, анан областтык соттон биздин чечимибизди жок кылды. Акыркы гана бир үмүтүбүз калды. Ошо жогорку сот гана калды. Анан ошо сизге жолугуп, түшүнүктүү. Сиздин сөзүңүз боюнча, сиздин айтымыңыз боюнча, сизге биринчи токтом чыккан, сиз баарын бүтүрүп жашап атасыз. Экинчи токтомдо ошо жергиликтүү бийлик башка кишиге чыгарып туруп берип коюп атабы үстүңүздөн? Ооба. Даталары бүт ошондой турат, сиз айткандай, Даталары биздики кызыл китеп дагы биринчи алынган, токтом дагы биринчи чыккан, үй дагы биринчи. Түшүнүктүү, туурабы? Мындай учурда эмне болуш керек? Садыр Нуркожоевич, бул боюнча экинчи жолу кайталанып атат, жана айтпадымбы, Ош шаардык ички иштер башкарманын тергөө жүрүп атыптыр. Ошон менин маалыматым жок экен, жыйынтыктап сизге. Жок, эгерде бул жигиттин айтканындай болсо, 100%, токтоп тур. 100% бул жигиттин айткандай болсо, эмне болуш керек? Козголуш керек, тергелиш керек. Иш козголуп тергелип атат. Жок, иш козголуп тергегенде сен жергиликтүү бийликке, айыл өкмөтпү, муниципальный кызматкерби, мэрби, ошого козгойсуң ишти, туурабы? А жер кимге тийиш керек өзү? Ошо сот болот деп айттыңыз го дейм, Соттун. Жок, сот тигил экинчи чыкканга чечип берип койду деп атпайбы? Адилеттүүлүк боюнча эмне болуш керек? Сот айтыңызчы гана. Биринчи чыккан токтомду Вот мына, вот ошондой болуш керек. Туурабы? Эгерде бул кишинин айткан 100% чын болсо, 100% буган калтыргыла дагы, экинчи токтомду жок кылгыла, а ким берген болсо үстөккө босток кылып туруп. Аны алып барып туруп камаш керек экинчи. Бирөөнө жаза, миңге сабак болот да ошондо. Мындай токтомдор аябай көп экен мына. Бишкекте да бар, жана Сокулук районунда, Ошто, айланайын тим эле тиги на каждом шагу орустар айткандай. Ошолордун баарын иретке келтиргиле. Акчаны алып туруп эле биринин үстүнө экинчисине бере берген фактылар бар экен. Мен таң калам ушуну кантип ошондой кылып берет. Колунда документи бар, жерин билбейт да. Берип коет экен да, мына тетиге өзгөндөн сага монча жер деп туруп берип коет экен, а кайсер барып мындай казык кагып, мына могу жер сеники деген жок. 3 кожоюн бар бир жерге, 3 кожоюнга берип кое берет экен бир жерде. Ассаламу алейкум. Менин атым Акжол, Лайтала айылынын тургуну болом. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин мына элдин көйгөйүн жеринде көрөйүн, жеринде угайын деп келгениңиз өзү бул чоң мактоого арзыйт. Бул ишиңиз элдин менен бирге экендигиңиздин анык далил деп ойлойм. Анан эл болгондон кийин көйгөй да болот экен. Биздин айыл, Лайтала айылынын көйгөйү мына Мырзеке Алайкы жолу биздин айылдын так ортосунан өтөт, узундугу 5 чакырым. Анан тротуарыбыздын жоктугунан ошол жөө жүргүнчүлөрдүн, мектепке барган келген окуучулардын коопсуздугу өтө курчак абалда калып атат да, себеби дегенде жол менен басып атча, тротуар жокчу. Анан ошол жолду транспорт министрлиги эске алып койгула, айылдардын ичине тротуар салуу боюнча. Ооба. Көп деле акча кетпейт да, туурабы? 1,5-2 метр тротуар салып койсо айыл ичине боло берет. Карап койгуланы. Ошол көйгөй чечилип калса, тротуарыбыз басылып калса, суу түтүктөрүбүз, тулактыкторубуз коюлуп калса, күндөн электр кубатын алуучу мамычыларыбыз коюлуп калса, элдин жашоо шарты кыйла жакшырып, ошо коопсуздук маселеси чечилип калмакта. Сиз ошого бир жакшы көңүлүңүздү буруп койсоңуз. Рахмат. Менин атым Урматбек, Кара Куз айыл өкмөтү Түшүнүк айылынын тургунумун. Биздин көйгөй ошол 5 айыл Союз таркагандан бери маданият үйү жок калганбыз. Союз ошол маданият үйү 5 айылды бириктирип турган маданият үйү жок.
Oşol üydü kalığına geltirip berse, az kimdir bireler eylep algan, mençike ötüp ketken oşol madaniyet üyü jok kaldık. Meni suramuş ulaksakal. Karagılcı rayonuna hoş geldiniz. Çoğun rahmat. Madaniyat üyü mençik ötüp ketken mi canım? Jeri jogol boşo jerine saray salıp alışkan. Oşonu bir madaniyat üyü yok muna 5 altın kürek kengeş bayma doçu degen çırday degen 5 aylızda bir madaniyat üyü yok. Misali bir deputat varsa joluguşkanga hiç de göz yok. Bugün açıktı pagodanı karap turup barışat. Jo hazır aytsanız madaniyat üyü jok bolup ketip jerin başka bir eylep alıp ata ошондо. Jerim bir saray salıp algan. Oşol sebebi al jer ortalık bolçu. Ortalık bardık ayıl gelip toktoşu jay bolçu. Түшүнүктүү. Прокуратура карап койгула. Карап текшерип көргүлөчү. Menin adım Malik, familiyam Osmanov. Ошол Oytal Ayıl Hökümetinden geldim, Köngdük Aylı'nan. Biz eldin atından geldim. Oşo yerde bizden atayın orta mektep salıngan ele Soyuz mezgilinde. Hazır oşol okuğa jaraksız bolup, oşo balдар korkup girip, korkup çıkıp atışat oşodan. Oşol MÇS'ten kızmatkerleri gelip, oşonu jaraksız dep tabılganda mektep. Oşonu bir jakşı gözөmөлgө alıp, özüңüz. Biz gelgenlerge suroo berебиз. Gesi boldu dep koyat, gesi jok dep koyat. Boldu dese söyünüp kalabız, jok desek büyünüp kalabız. Şunu bir, özüңüz gözөmөлgө alıp, bizge Түшүнүктүү. Нурдан. Эгерде МЧСтин заключениясы бар мектеп болсо, анда кийинки жылдын бюджетине киргизгиле анда. 28ге калбасын, ошо күздө киргизип койгула, 27 баштап, жазда баштап. Сентябрда окуучулар кирип кеткендей болсун. Канча орундук мектеп эле? Канча бала окуйт мектебиңерде жалпысы? Mektepte 200 kança ol okuyt da. Кичинекей эле мектеп туруп. Kişinekey ele. Кичинекей эле мектеп экен. Анда кийинки жылга киргизгиле. Men şu bir yıldan beri bençege jatam da. Anan mına ol braçlarga, kızmatkerlerge çoğun rahmat. Aylık aksın götürüptür. Ana gence kızmatkerlerden aylık az da. Şunu görüp oruğuz oruyt. Şu yağın jakşı köngül alıp koysanızlar. Анда көңүлгө алып атабыз анда. Көңүлүбүздө ал боюнча иштелип чыгып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин аты жөнүм Абзаетов Султанбек Чырмашевич, Карагыз айылдык кеңешинин төрагасы. Улайтала айыл аймагынын Сарыташ участкасынын Карагыз айыл аймагынын Кеңеш айылына чейинки Тар дарыясынын жегин бекемдеп дамба куруп берүү боюнча Карагулжа айыл аймагынын 1-май айылынан Карагочкор айыл аймагынын Тоготой айылына чейинки Кара дарыянын жегин бекемдеп дамба куруу жагы боюнча себеби бул жерлерде миңдеген гектар жерлер иштетилбей бош турат. Тар дарыясынын ташкындаган мезгилде элдин үлүш жерлерин bir мүнөт. Аким айтчы азыркы жанакы 1 миллиард 900 миллион сом кетет экен деген жери. Ошол жер. Болду. Бул жерди биз азыр кеңешмеде сүйлөштүк. Жыл сайын МЧС акча бөлүп берип, ошол эки жээгин баягы дамба куруу боюнча. Ошондо эки жак жээгинде жер баягы эконом болот экен дагы, дыйкандар колдонсо болот экен. Бул боюнча биз сүйлөштүк бул боюнча. Планда уже баштайбыз. Микрофонду кошуп коесуздар. Рахмат Садыр Нуркожоевич. Сөлпиев Дөлөтбай. Менин айтайын дегеним, биздин мына өкмөттөн чыккан 309-токтомдун аткарылышын Айыл чарба министрликке аябай талаптарды берип атасыз. Мына азык-түлүк коопсуздугу боюнча еттин кымбаттаганы тууралуу өзүңүз бир күн айтып кеткендей, мына биз телевизордон көрүп калдык. Биздин эгин менен, будай менен элибизди 40% гана камсыз кыла алабыз деп. Мына бизге окшогон үрөн чарбалар иштебесе, бул азык-түлүк коопсуздугун жоюп иш кыйыныраак. Ошон үчүн мына биздин райондун акими 309 токтом боюнча bir жыл марттын онунда келген, бир да иш алып барган жок. Кирсек, мага бирди сүйлөйт, кирген элге бирди сүйлөйт, ушуну менен чечилбей кыла жатат. Эгерде ушуну 309 токтом боюнча иштей турган болсок, азык-түлүк коопсуздугун чечсек болот. Мен ошону суранып кетет эле биши, чечип беришүүнү. Макул ал боюнча жардам беребиз, үрөн чарбачылыгы боюнча. Бирок сиз айтып аткан 100% тим эле чечип ийебиз деген бул жалган нерсе. Бул туура эмес, анткени биздин жерибиз жетпеген үчүн, айдоо жерибиз жетпеген үчүн өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Биздин өлкөнүн 94%-ын территориясын тоолор ээлейт. 6% түз жерибиз бар. И то ошонун ичинде Бишкек, Ош шаары, райондор, шаарлар, айылдар жайгашканда, андан сырткары анан кийин айдоо жерлер.
Ошон үчүн жетпеген үчүн биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албайбыз деп атабыз биз. 60% сырттан сатып келебиз токочту. Буудайды, унду дегендей. А бирок үрөн чарбаларын өнүктүрсөк болот, жардам берсек болот. Башка өлкөлөрдөн сатып келбей, өзүбүздүн үрөн чарбаларды өнүктүрүп, өзүбүздүн үрөндөрдү алып себишибиз керек. Кана маалымат берсеңиз бул боюнча. Садыр Кожоевич, 309 боюнча сиз өзүңүз колдоп бергенсиз. Ошол чыккан жылдан баштап эле үрөн чарбачылык, асыл тукум мал кармагандарга жана кооперативтерге берилсин деп ФГСУ өкмөттүн жерлери. Негизи бул жерде тиги акимдин иштебегендиги эмес. Негизи бул жерде кичине кыйынчылык бар, тартышчылык бар. Элден баягы срок аренда бүткөндөрдү алып кооперативтерге асыл тукум анан ушул үрөн чарбаларга берип атабыз. Анан бир тарап бул тараптагы кээде наразы болуп калып атат. Не себептен тиги үрөн чарба жакшы иштебей атат, үрөн бербей атат, жөн эле кармап басып алып атат деп. Ошон үчүн бул маселе элди үрөн менен камсыз кылбайт, а бирок жерди кармап жатып атат. Ошондой эки тарап талаш бар да, ошон үчүн тиги бир жагынан акимди жамандап коюшат, тиягда жамандап коюшат, бирок бул маселе негизи саясат туура, бул багытта корректировкалар кылып жумушталып кетет. Иштегиле, жардам бергиле. Эгерде иштетпей аткан болсо, жөн эле жерди басып жаткан болсо, иштете тургандарга алып бергиле. Бул туура. А эгерде иштетип аткан болсо, элге үрөн берип аткан болсо, анда тийбегиле. Садиева Бактыгүл Лайтал айылынанмын. Менин сизге Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуумдун себеби биз булдан 2011 жылы Ош областын Ош шаарынан 4 соттук жер участогун сатып алганбыз 3-чү адам болуп. Ошол балдарыбызга окутайлы деп ошо жерден жер сатып алып 2011 жылы үй курганбыз ал жерге. 2023 жылы прокуратурадан бизге кагаз келип жер токтому туура эмес кабыл алынган деп 23 жылдан бери биздин токтомубузду жок кылып, мына 26 жылы болсо ошол зорго салып алган үйүбүздүн сатып алуу келишимибизди да жокко чыгарып салды. Биз ал жерди сатып алып аткан учурда 15 жыл мурун кызыл китебибизди текшертип, баарын келишимди алып, токтомдорду госрегистрден, архитектурадан баарынан текшерип анан алганбыз да 15 жыл мурун. Бизде азыр мына 23 жылдан бери прокуратура, областтык прокуратура, шаардык прокуратура жаныбызды койбоду да, кайра жазып элечи. Ошону зорго салып алып, ошо жерди чарбачылык менен айылдын ичиндеби жериңиз? Чардан алганбыз да балдарыбызга депчи, балдарга деп. Кызыл китебиңиз бар, а? Кызыл китеп, архитектура бар жогу бар. Айылдын арасында. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Бул боюнча Ош шаары боюнча айтып атасыз да. Аз маалымат берип атышат, сот туруп койгон депчи. Бул боюнча мен карап чыкпайм, маалыматым жок экен. Силер карап чыккыла, сот экөөң биргелешип карап чыккыла. Эгерде бул кызыл китеби бар жерди сатып алып атса, анан кандай мунукун кайра жокко чыгарасыңар? Силер мурун кызыл китеби бар жерди сатып алдыңар беле? 3 адам болуп сатып алганбыз бизчи. Кызыл китеби карап чыккыла, эгер эме болсо жардам бергиле да, жардам бергиле деп айтып. Садыр Нуркожоевич, мен мына 2-3 күндөн берки иш сапарыңызды көрүп, адилеттүүлүк боюнча иш жасап атканыңызга абдан сыймыктанам. Мен ушул абдан мындай запкы тарттым да. Мен ушул Каракулчу районунда айыл өкмөттүн башчысы, биз топ кызматтарда иштеп, Ош шаарына барып, муниципалдык менчик башкармалыктын башчысынын орун кызматы болуп иштеп турган мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич өзү окуган мектепке келет, Терешкова мектебине. Келет дагы, мынал мектеп тез арада бузгула дейт. Мен тиешелүү документтердин бардыгын тактатам. МЧСтен корутундусун алам, көз карандысы экспертизанын корутундусун алам. Мэрдин протокол чыгат, тез арада бузгула деген. Анан биз бузабыз. Бузгандан кийин 3 жылдан кийин мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. 4 ай камап, еще плюс 1 миллион сом акча төктүм. Эми бир адамгерчилик кылар ушулар эми. 1 миллион төксөм ага да чыгарышпады. Атыңыз ким? Курстанбек. Şu Каракулчанын тургуну болом, мен элдин баары жакшы билет. Бул жерде айыл өкмөттүн башчысы кызматында да иштегенмин. Анан кийин 1 миллион сом акча төксөм, анда дагы чыгарышпады. Жок, сен келишим түзүшүң керек, сен акча төлөйсүң, анан кийин чыгарасың деди. Аны кантип эсептеткен? Ошол Терешкова мектебинин жатаканасы бул 63 жыл мурунку здание, Садыр Нуркожоевич, вообще мусор. Ошону тергөөчү жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын жөнөкөй эле кызматкерине алып келген дагы мынанча кыш, мынанча плита бар деп туруп, аны интернеттен алып, ал бирөөнүн тагдыры менен ойногон да, интернеттен алып туруп эле баасын коюп, 7 миллион 713 миң сом сен жок кылгансың деген мындай жүйөсүз. Азыр токто суроом бар сизге.
Ал Терешкова мектеби бузулуп, түп орду менен жок болуп, кайра ордуна андан 3 эсе, 5 эсе жаңы мектеп курулду. Андан неге сизге ущерб деп атат? Туура айтасыз, Садыр Нуркожоевич, өтө өкүнүчтүү. Ошол мектепти туура эмес, камчыбек ташыйп буз десе бузабыз да биз. Ошону туура эмес бузгансыңар деп, эми ачык эле айтыш керек. УКМКнын кызматкерлери ошондо шаардыкы козгоду беле? Так, шаардын прокуратурасы кайра жаңы ачылган жагдай боюнча арыз берсин бияк. Арыз берсин, жаңы ачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын. 1 тыйынына чейин. Түшүндүңөр, а? Сот. Сиз дагы көзөмөлгө алып коюңуз. Бул кандай эми бул? Ал жерди бузуп, анан кийин ал жерге андан 10 эсе жакшы мектеп, дагы бир 200 жыл тура турган мектеп, мен барып ачкам да аны. Анан кийин буну кайра ущерб деп 1 миллион төктүрүп, анан 7 миллион талап кылган. Бул кандай адилеттүүлүк бул? Бул кандай? Калысыздыкпы же туура айтамбы? Мындай логикасын ойлонуп көрүңүзчү сиз мисалы. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизде баягы тергөө жок, УКМК же сыйыпты текшерип карап чыгып анан текшерип карап чыккыла. Сиз арыз менен кайрылыңыз, жаңы ачылган жагдайлар боюнча деп. Силер ишти кайра козгоп туруп, кайра тергеп туруп, 1 миллионун кайтарып бергиле. Азамат, көзөмөлгө алып турасың, маган далаш этесиңер бүткөндөн кийин. Рахмат. Жиде айылынан Абдыкалы. 4-чү курултай, элдик курултайда да көтөрүлдү эле бул маселе. 2013-жылы башталган. Не себептерден токтоп турат? Курултайдан кийин МЧСтин кызматкерлери келип, жеринен көрүп, кортунду жазып берген. 250 метр тез арада уланыш керек дамбанын башына деп. Проекттин жаңылаш керек экен, проекттин жаңылап бүтүп калдык. Ушул проекти бүтүп калса, көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз ушуну. Макул. Анан экинчи айта турган маселе мына ипотекалык үйлөр боюнча мугалимдердин очуртка туруп атышат, ошко барып очурту жеткенде өзүңөрдүн регионуңардан аласыңар деп Каракулжада мырзага очуртун жылдырып коюп, ушундай көзөмөлдөп койсоңуз. Ишиңизге ийгилик. Кыргызстанда тынччылык болсун, өнүгө берсин. Мен Жиде айылынын тургуну болом. Оморов Жамалдин атын Каракочкор аймагына тиешелүү. Урматтуу президент, сиздин келгениңиз бизге жакшы болуп өткөн. Өткөн жылы келдиңиз эле, мен кат жазып калдым беле, сиз Жиде айылынын мектебин чечип берип, рахмат аныңызга. Эми экинчи маселе, мына коррупциянын башын ачыш, жалпы арыз жазганын эле колунан чечилбейт экен. А коррупцияны сиз баштаганда биринчи эле саясатыңыз коррупциядан башталган. Ошол мезгилде айыл өкмөт иштегендердин айыбын ачпаган прокурорлор болуп атат. Мен айткым келет. 21-жылы, 27-жылы январда мен арыз жазгам. Ошол мезгилде Каракулжа район прокурору Абдымамбетов деген болгон. Көрсө ошол коррупцияны жашырган киши болду. 4 жыл сүйрөдү. Мен тергөө бүтпөгөндөн административдик сотко арыз жаздым. Ал административдик сот сен айыбы жокторду жазып атасың деп карабай койду. Мына былтыр келди Тазабек прокурор, молодец. Бардын тизмелеп, уголовный ишти ачып, мойнуна коюп ачып берди. Жаңы ачылган менен жагдай менен берсем, дагы карабай атат административдик сот. Аны областный административдик сот да колдоп атат. Мына азыркылар айтып атат. Мен, урматтуу президент, ушу Каракулжа району менен өзгөн район айыл чарбасында иштегенмин. Бардык территорияны жакшы билемин. Каерде кандай менен өткөрүштү жакшы билемин. Адис катары ошол сүттөр ферманы колдоо ишке жүргүзөйүн десек, аким да колдоп атат. Тезирээк сот бүтпөйбү деп, акимибиз да колдоп атат. Ошо соттор тормоз этип атат. Ошондой коррупциянын бетин нак ачып берейин деп сизге келдим. Келгениңизге рахмат. Ошол мезгилде Кашкаржол аймагында өкмөт башчысы болуп Бакиров деген иштеген. Өз кызмат абалына барып өзүнө 40 соток жерди алып атат ушул БТФдан. Бекер. Сизде жооп барбы? Билесизби бул боюнча? Жок, Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбек, могу жыйындан кийин келсеңиз, биз талкуулап ишинизди чечип берелик. Бияка жолугасыз жыйындан кийин. Айтыңыз экинчи маселени. Сурап. Мен сизге кыска ток өтөр жерлерин айтсаңыз. Февраль айында сиздин кат жазганмын. Айыл чарбасы боюнча, айыл чарбасы маданият түрдө алып барыш боюнча сунуштарын жазып эле сиз айыл чарба министрлигине жолдопсуз. Мына азыр көпчүлүк айтып атпайбы? Терини иштетиш боюнча, жайлоону колдонуш боюнча мен ошолорду баары жакшы билем, урматтуу президент. Сиздин
сизге жолдогон немени Айыл чара министрлигине жөнөтүп коюптур. Мен ал жерде бир айдан ашык жүрдүм, кабыл алышкан жок. Алмашып да кетишти. Эгерде убактыңыз болсо мен жалпы программа сизге айтсам, ошол туура кабыл алсаңыз элге жакшы болмок. Качанга чейин биз маданият, айыл чаранын маданиятын колдой албайбыз, колдошубуз керек да. Азыр керек болсо айылда уйларды сабаган факт болуп атат, урматтуу президент. Мен ошолордун баарын тизмектеп жазып койдум эле. Эгер мүмкүнчүлүк болсо мен кабыл алсаңыз, даана так сизге неме алып берип берем. Министр азыр чогулуштан кийин кабыл алып сүйлөшүңүз, анан мага тиешелүү маселе болсо алып келесиз мага. Жарайт. Сиз чече турган болсо өзүңүз чечип коесуз. Ушу кандай жетекчилер ушундайга барат дейм да, мен мындай бир. Менин атым Айсулуу, мен октябрь айылынан болом. Мен лично Сөлпүй Дөлөтбай жөнүндө айткым келет да. Бул баягы илгерки совет Атыңыз ким дедиңиз? Айсулуу. Илгерки совет заманына атка минер менен дос болуп алып, жердин баарын басып алган. Бизде өзү октябрда 1,5 миң кожолук бар да. Ошолордун жерлерин полный 150 гектарды ээлеп, сиз келгенде биз митинг көтөрүп, октябрь айыл 107 гектарын алып алдык дагы, калган 28 калган. 28-ин ичинен именно эки эме ачкан фермасы, ну как, дыйканчылыкты. Биринчиси это Суранбай деген 19 гектар 30 сотик жер да. Ошо жерди полный мамлекеттик жерди менчиктештирип алып, эми ошо жерден китеп кылып алып, в данный момент аукциондон өткөрбөйт. Ошонучу лоту жок, өтүп келип атат да. Жерлер биздики уже жаш балдарыбыз Россиядан келип, бар жерден келип туруп, ошо аукционго катыша албайт, себеби бай болуп туруп акча менен басып кетип атат ушул адамчы. Башка айыл өкмөттөрдүн да жерин полный басып алган көп жерлерди. Баякта баары билет ону. Ошону чечип бериңиздер. Анан в данный момент 5 иши козголгон. А биз 22-жылы сиз Кудайга шүгүр болуп келип калып, биздин иштерибиз каралып, 107 гектар жерге берилип, 18 кооператив түзүлүп, ошондо октябрь айылдан полный жерлер алып калган, менчиктештирип алып, азыр лоту жок, аукциондон өтүп кетти мына бир жума мурун. Анан именно суунун башында турат, эч качан арыкты чаппайт. Надо будет биздин октябрда трубалардын полный баарын алып барып туруп, сарайына полный алып барып туруп, суудан бизди кысат. Жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Фермердик чарбасын айтып атасыз да? Бул боюнча түшүндүк. Садыр Нуркожоевич, бул боюнча прокуратура тарабынан добарс келтирилген. Биринчи райондук сот тарабынан жана облус сот тарабынан мамлекеттик жагына чечилген. Азыр жогорку кеңеш, жогорку сот тарабынан каралып атат. Ошону контролдоп койсоңуз. Мамлекет көтүп атабы ошондо? Мамлекет көтүп атат. Түшүнүктүү болот. Мен октябрь айынан келдим, атым Рахат. Бала бакча маселесин айтпа дедиңиз, бирок ушу элибиз айт дегенден кийин айтууну туура көрдүм. 1965 жылы курулган мектептин ордун азыр биз бала бакча кылып колдонуп келебиз. 170 баланы тарбиялайбыз. Бизге ушул жакын арада бала бакча боюнча ишиңиз башталганда бизге да көңүл буруп коюңузду суранат элек. Макул. Андан кийинки маселе, агай, сиздер азыр мектептерге, мугалимдерге ноутбуктарды бердиңиздер. Ошол эле ноутбуктарды бала бакчадагы тарбиячыларга да берип койсоңуз. Кезек келет, беребиз ага. Азыр биринчи мугалимдерибиздин жарымын бүтүрдүк, калган жарымын бүтүрүп алалы. Андан кийин мектепте бала бакчаларга да беребиз. We'll be right back.